Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин борбордук аппараты, абадан колсалуудан коргоо күчтөрү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы, генерал-лейтенант Калыйнур Үсенбеков атындагы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту, Михаил Фрунзе атындагы гвардиялык мот аткычтар бригадасы, Скорпион атайын багыттагы бригада, гвардиялык кызыл туулуу Суворов ордендүү зениттик ракеталык бригадасынын парадтык топтору бар. Азыр аянтта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу менен куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн байрагы алынып келүүнү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун коштогон топтун командири, күжүрмөн даярдыктын мыктысы, гвардиянын улуттук лейтенанты Омарбек Камчиев. Куралдуу күчтөрдүн бириктирилген күжүрмөн тобунун командири, гвардиянын лейтенанты Нурузбек Насирдинов. Тосуу маршынын коштоосунда Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Таалайбек Өмүралиев аскердик парадка даярдык жөнүндө билдирүүнү кабыл алуу үчүн Ала Тоо аянтынын борборуна бара жатат. Даярдык тууралуу Кыргыз Республикасынын коргоо министринин орун басары, Бишкек гарнизонунун башчысы полковник Алмазбек Карасартов билдирет. Бишкек гарнизонунун аскерлери Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган аскердик парадка тизилди. Парадтын кол башчысы полковник Карасартов. Kırgız Respublikasının egemendүүлүгүнө 30 жылдык менен куттуктайм. Sanatto, Krishna. Batalyanlar boyunca bir tüpsüzlükçü aralıkta birinci batalyon söz, olanları, Zamanla, adam,
Республикасының егемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган парадка Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин орун басары полковник Алмазбек Карасартов кол башчылык кылууда. Kolbaşçısın kurallı güçlerden bayrak tuğu koştuğunu. Аскердик жүрүштө Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин борбордук аппаратынын парадтык тобу атууда. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги аскер түзүмдөрүн башкаруучу жогорку аскердик орган. Топту полковник Максут уулу Жанбек жетектөөдө. Салмактуу кадам таштап, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн өздүк курамы өтүүдө. Парадтык топту аскер бөлүгүнүн командири полковник Мурат Карабаев майор Аскарбеков командачылык кылууда. Борбордук аятка салтанаттуу жүрүш менен Алтынбек Тынаев баштап өтүүдө. Экинчи парадтык эсепке майор Амантур Төрөгелдиев командачылык кылууда. Аякка гвардиянын подполковниги Бакытбек Парадтык эсеби келди. Парадтык эсепте полковник Канатбек Жарашбай жетектөөдө. Бүжүрмөн салттардын бай тарыхы бар департаменттин бөлүкчөлөрү өлкө маанилүү объекттерди кайтаруу, жарандардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик тапшырмаларды аткарып, бардык учурда өзүнүн дайындалышын актап келүүдө. Аякка ички иштер министрлигинин ички аскерлер Атайын топтогон аскерлердин курал жарактары менен таанышасыздар. Аскер техникалардын жана куралдардын жүрүшүн легендарлуу Панфилов дивизиясынын бүжүрмөн байрагы астында УАЗ автоунааларынын тобу баштап өтүүдө. Куралдуу күчтөрдүн курдактагы аскерлеринин сооттолгон жана автомобилдик техникасынын колоннасына легендарлуу Иван Васильевич Панфилов атындагы дивизиянын гвардиянын полковниги Мурат Оборов командачылык кылууда. Күчүрмөн техниканын колоннасын Т-72 танкалары улантууда. Аны менен биздин куралдуу күчтөрүбүздүн танкалык мотоаткычтар бөлүктөрү жана бөлүкчүлөрү жабдылган. Мотоаткычтар колоннасын ПМП-2 жөө аскерлердин күчүрмөн унаасы аяктап жатат. Ал өзүнүн жогорку натыйжалуулугун куралдуу чыр-чатактарда далилдей алды. ПМП-2 унаасы башкарууда ишенимдүү жана жогорку ылдамдыкта жүрө алат. Аяктан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын дайындалыштагы бөлүктөрүнүн курамында турган күчүрмөн техника өтүүдө. Колоннанын курамында дөңгөлөктүү сууда сүзүү үчүн сооттолгон БТР-70М модернизацияланган техникасы өтүүдө. Согуш талаасында өздүк курамды коргоого жана аларга көмөк көрсөтүүгө дайындалган. Атайын дайындалыштагы бөлүктөрдүн курамында атайын жана чалгындоо тапшырмаларын аткаруу үчүн дайындалган интернационал 7000 автоунаасы колдонулат. Ала тоо аянтына Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн артиллериясынын колоннасы кирип келе жатат. Артиллерия душмандын тирүү күчтөрүн, танкаларын жана башка сооттолгон техникасын жоктоп, жөө аскерлердин башты ок атуучу каражаты. Фрунзятындагы бригаданын артиллериялык техникасынын колоннасында гвардиянын майору Данияр Ботоканов командачылык кылууда. Парадтык жүрүштү 122 мм реактивдүү жалпы атуу системасы ПМ-21 Град Урал автоунаасынын базасында өтүүдө. Артиллериялык колоннаны 122 мм Д-30 замбриги коштоп өтүүдө.
Бұл уникалдуу ок атуучу каражат жана согуш талаасында коркунучтуу курал. Артиллериялык колоннанын курамында 1986 жылы куралданууга кабыл алынган 152 мм МСТП сүйрөтүлүүчү замбиреги келе жатат. Аяндан атайын операциялар күчтөрдүн курамында турган күчүрмөн техника өтүүдө. Куралдуу күчтөрдүн атайын операциялар күчтөрдүн курамында турган күчүрмөн техниканын колоннасына капитан Ушубак Абдыкадыров командачылык кылууда. Атайын операция күчтөрдүн колоннасын Кытай Эл Республикасынан алынган Менши Жонтандабас удалары баштап берүүдө. Менши жеңил сооттолгон, үстүндө 12,7 мм пулемет орнотулган. Атайын жана чалгындоо тапшырмаларын аткаруу үчүн Ford Ranger унаасы колдонулат. Бул унаалар өздүк курамды талап кылынган жерге тез жеткирүүгө ылайыкталган. Ford Ranger аскердик жеңил унаа, пулемет орнотуучу ордулар. Колоннаны баярдан экен күчүрмөн чалгындоочу тозоттук унаа боштоп бара жатат. Анын жардамы менен аскердик чалгындоо иштери уюштурулат. Ал жогорку жүрүш жана башкаруудагы чейимдүүлүк менен айырмаланат. Жеңил сооттолгон Датсян автоунаасы өздүк курамды жана алардын каражаттарын ташуу үчүн арналган. Машина күчтүүлүгү жана жол тандабай жүрө ала тургандыгы менен айырмаланат. Парадтын жүрүшүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн аскердик техникасы, кеттин асман чабуудан коргоо күчтөрүнүн күчүрмөн каражаттары, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн аскердик техникасынын автоколоннасына полковник Медербек Сулайманов командачылык кылууда. Аятта Смартком зениттик ракеталык комплексинин күчүрмөн башкаруу командалык пункту өтүп бара жатат. Аяттан Смартком, Смартхантер жакка аралыктагы мобилдик зениттик ракеталык комплекси коштоп берүүдө. Автоунаасынын базасында радар детектори орнотулган. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн парадтык эсебинен жүрүшүн учкучсуз учуучу аппараттар коштоп, өзү жүрүүчү 23 мм ЗУ-23-2 зениттик орнотмолору улантууда. Аскердик техникасынын колоннасынын өзгөчө коңдоо базаларынын мобилдик тобу өтүүдө. Аскер техникасынын автоколоннасына полковник Тимур Маджидов жетекчилик кылууда. Бул тралдар 50 тоннага чейинки оор аскер техникасын ташуу үчүн арналган. Сиздердин назарыңыздарда тралдардын базасында С-10 жана өзү жүрүүчү гвоздика артиллериялык орнотмолору ташылып өтүүдө. Тралдар күчүрмөн аскердик техникаларды, жөө аскерлердин күчүрмөн унаасы БМП-1, БМП-2 жана Т-72 танкасын ташып келе жатат. БМП-1, БМП-2 техникасы өздүк курамды ташууга, күчүрмөн уруштарды жүргүзүүгө, жөө аскерлердин чабуурун колдоого арналган. Ал эми Т-72 танкасы ар түрдүү буталардын натыйжалуу талкалоого мүмкүнчүлүгү жетет. Аскердик техникасынын жүрүшүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын техникасы жыйынтыктайт.
брондолгон автоунаалардын колоннасын мекен алдында күжүрмөн артыкчылыгы үчүн мамлекеттик эрдик медалынын ээси майор Учкун Такенов башкарып келүүдө. Сиздер Бул автоунаалар жаңы куралдардын, байланыш каражаттардын түрлөрү менен жабдылган, өзүнүн жогорку өткүчтүгү, маневрдуулугу менен айырмаланат. Алар чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөлүкчөлөрү чек араны кайтарууда түрдүү тапшырмаларды аткарууга колдонулат. тынч турмушун, өлкөбүздүн саясий жана экономикалык жактан өнүгүүсүн камсыздап жатат. Турган жер жүзүнө күнүм бар, жанга кубат Кыргызстан. 30 жылдык мааракебиз кут болсун, ойдогудай жакшы күндөр туш болсун. Демибизге Айкөл Манас дем кошуп, элибизге бакыт деген куш консун. Ала туу аянтында өлкөбүздөгү эмгекчилердин элдик барады. Аны кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган кадырман бабалар баштап келет. Алды жакта Кыргызстандын кызыл туусун желбирете көтөргөн эр сыргак. Ак куласын теминген Айкөл Манас. Баштап Манас ашуу белде шаарда, Бакай кошой Каныкейде катарда, кызыл тууду желбиретип эр сыргак, Кыргызстан чыгат улуу сапарга. Шерибиз Манас, демибиз Манас, Айкөл Манас. Асмандагы айды чапчып билимиң.